Салам достор, мен адам Эрлан, 2010 жылдан бери YouTube'да иштеп келем, 10 жыл болуп калды. Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда кыргыз тилинде кантип YouTube аркылуу киреше чыкса болот, ошону көрсөтүп үйрөтүп келем. Өзүм көптөгөн YouTube кнопкаларым бар, баскычтар бар. Бул видеодо сиздерге түшүнүк, жардам болсун. Мисалы, мен өзүм байкап келем акыркы жылдары, акыркы 1-2 жылдын ичинде десем болот, особенно 26 жыл кризисный жыл болду десем болот. Эмне үчүн? Анткени мен байкап калдым, досторум, туугандар, тааныштар баары эле госто иштейби, жөнөкөй өзүнүн бизнеси, жеке бизнеси барбы, кандай болбосо деле, канча акча таппаса деле кыйналып акча жетпей турат да. Ал эми жөнөкөй адамдарды, бизнесмен эмес, госто чоң жерлерде иштебеген адамдарды албасак, жөнөкөй адамдарды алган болсок, алар болсо ашып кетсе $1000 тегерегин таза табат. Ашып кетсе. И то $1000 таза эмес, мындай жеген ичкен турбаган, эсептебей турган $1000 табам десең деле андай деле иш нереально да, табышчы. Бирок тапкан болсо деле ал тазасы менен калбайт. Эң жакшы иштерде иштеген адамдар деле тазасы менен $1000 калышы мүмкүн. Ал эми азыр жашоо кымбат, ала турган унаа деле, кое турган бензин деле, жашай турган үй деле азыр 2-3 жылдагыдай $40-50 миң турбайт. Демек 10-15 жыл иштеп $1000 тапсаңыз дагы ошончо убакыт иштеп бир нерсе өзүңүз алышыңыз керек. Ошондуктан туугандар, ойлонуңуздар, эмне иш кылсаңыз болот. Сиздин ишиңизди баштан аягына чейин жабып алып кетип кала турган эмес, балким кошумча иш болоттур. Кийин көбүрөөк акча алып келип баштаганда уже кошумча эмес, основной ишиңиз болуп кететтир. Мен мунун баарын эмне үчүн айтып жатам? Мен 5 жылдан бери үйрөтүп келем, өтө көптөгөн окуучуларым бар. Инстаграмда көп, YouTube окуп жүргөн балдар, айымдар, анын баары деле менин окуучуларым, көбүнчөлөрү. Мен өзүм билем, мисалы 50 миң, 60 миң подписчик Инстаграмда бар. Менден подпискалары көп уже адамдар. Алар менден окуп кеткен, мен аларды билем. Алар менен Телеграмда сүйлөшүп турам. Просто Инстаграмда Эрландан окудум деп айткан болсо, албетте клиенттери жок калат. Кыскасы, билими барлар да бар, билими жоктор да бар, бирок билими жоктор өтө көп. Ошо окууну сатып, офлайн окуу кылышат, андан кийин жанакындай куратор, ментор толтура кылып, көп окуучуларга окуу өткөрүшөт. Анан мен машина алдым атама, апама деп, адамдардын көзүн ойнотушат да, мындайчы, ушунча акча тапса болот экен деп. Адамдар келип окушат. Алардын өзүнүн же YouTube баскычтары жок, же каналын көрсөт десең көрсөтө турган канал жок. Анан билими жок да, кыскасычы, опыт жок, билим жок. Опыт, мисалы өзүнүн бир монетизациясы менен канал болгон болсо да, чоң көп жылдык опыты жок. Башка адам башка багытта башталса жардам бере албай калат. Анан ошондой адамдардан үйрөнүп кеткен адамдар же кайтарым байланыш жетпей калган, же сабактарды берип коюп өзүң бил, көрсөң көрүп өзүң үйрөнүп ал деп коюшкан. Кыскасы, же туура эмес багыт берип койгон, же даже багыт тандаганы менен жардам беришкен эмес. Анан адам болсо окууну алып, сабактарды көрүп коюп, каналды ачып, эмне кылаарын билбей отуруп калып, акча күйүп кеткендер көп. Ошол 5 жылдын ичи ошондой адамдар көп болуп кеткендиктен, 5 жылдын ичи ошол Кыргызстанда көп деле киши эмес, 10 миллионго жетпеген кишибиз. Ошо окуйм деген адамдардан бир 50 миң, 100 миң адам ошолордон окуп кетип, YouTube'дан акча тапса болбойт деген ойго келген да. Эмне үчүн? Анткени аларда жыйынтык болгон эмес. Аларга көзүн ойнотушкан, мына ушунча тапса болот деп. Алар ошондой үмүт менен мен да ушундай кылгым келет деп келишкен, бирок туура билим албагандыктан, жыйынтыкка жетпегендиктен үмүтү кеткен да. Ошондуктан азыр сиздерге 2026 жылы пошагово эмне кылсаңыз болот сөз менен эле айтып берейин, туугандар. Секретный билим жок YouTube'да, ошону билип алыңыздар. Секретно сиз барып бирөөнүн, мисалы азыр менде окуумда 30 сабак, а меники 50 сабак, а меники 100 десе, монуку 100 экен деп алганда толк жок. Бир эле настройка боюнча сабакты алар 10-15ке бөлүп салышат. Элементарный 1-2 сабактычы. Ошондуктан количествосын карап, качествосын карабай кеткендер көп. Бирөөнүкү кымбатыраак болсо, жок мен арзан алам деп окуп, арзан алганда деле үмүт өлөт да, жыйынтык болбой калганда. Анан ойлошуп атат, кымбат окууга зачем мен азыр төлөйм деп. Кымбат окууда кайтарым байланыш болот, жардам берет. Мисалы $1000 окуудачы, Кыргызстанда ким $1000 сатат билбейм, көбү деле рассрочка кылып сатышса керек эми. Лично менде андай окуу жок, мисалга айтып жатам да. Анан салыштырышат, тияктан алат, бияктан алат, күйүшөт адамдарчы. Ошон үчүн сиздерге айтайын деп атам. YouTube'да мына ушул видеону көргөндөн кийин баштабасаңыз, дагы деле кыйналып жүрө бересиз. Мисалы мен эч түрүндө кыйналбайм. Мисалы түйүндө азыр мен доходду жаап койгом. Түйүндө ай сайын 100 миң, 100 миңден түшүп жатат. Толтура кнопкалар бар, толтура каналдар бар, ар биринен 100 миң, 100 миң түшүшпөйм мен. Жашырбай эле суммаларды айтып берейин. $10 миң жогору мен салык төлөмдөрү төлөйм. Ошондуктан көбүнчөлөр салык төлөмдөрү деле төлөбөйт, жашырып ушундай акча бирдей кылып жүрүшөт да. Мен четко ушу YouTube'дан ушунча түштү деп даже көрсөтүп бере алам. Кыскасы, туура билим
алыштан эмес, же болбосо секретный бир нерсе вкладкалардан секретный бир сышанын номерин кое калсам каналым учуп кетет дегенден эмес. Бул жакта кеп аракеттен гана эч кандай секрет жок. Туура билим алыш керек албетте. Бирок анча деле секретный билим жок YouTube'тачы. Ошондуктан сиз жөн эле акчага күйүп жүрөсүз да күндөн күнгөчү. Instagram кирсеңиз, ура мен муна алдым, окуучуларыма муна берем. Тигинсин ачсаңыз, мен машина алдым $70,000, $100,000 дейт. Тигинсин ачсаң, менде деле бар, менде туугандар 10дон ашык унаам бар. BMW 44, 55, 3 Mercedes бар, 4 BMW бар, 44, 46, 25 түрү бар. Twin турбо, бит турбо, ошо эч жерде анын баарын көрсөтпөйм. Повседневно ары бери бара турганга Camry бар, толорго чыга турганга Outback бар. Анын баарын эч жерде көрсөтпөйм дагы, көрсөтө турган болсом деле эми мактана турган нерсе эмес да. Мен мисалы мен билим менен бөлүшүп атпайм, эмоция менен эмесчи. Ушундай машина аласыңар десем, ал адамдар ал машинаны көрө калып үмүт менен келет да, мен деле ушундай таба аткем депчи. А келгенде ошол машина жок дегенде миллион турганда, миллион табыш YouTube'да өтө кыйын. Сизге эч ким бир айда миллион табасың же болбосо азыр окуй калсаң эле жашооң өзгөрүп кетет деп айтпайт албетте. Бирок сиз ошондой үмүт менен келесиз да, ошондой машиналарды көргөндөчү. Мен батир алдым, $120,000 батир алдым, тигиндей мындай дегенде сиз ойлойсуз YouTube'да оңой эле акча чөткөн деп. Бирок мен сизге азыр пашагам кантип YouTube'да кандай аракетке жана канча просмотрга, кыскасы эмне кылсаңыз сизге акча түшөт түшүндүрүп берип кетейин. Биринчиден, сиздерде башкалар чынында YouTube'дан акча таба турган болсо дагы, сиздерде алардыкындай команда жок. Аларда мощный келеген компьютерлор турат. Алардын чоң командасы бар, анимация кылат, искусственный интеллект кылат, жөнөкөй оюндарды, видео баарын кылышат. Команда $20,000 алып келген болсо, ошонун $15,000 команданын чыгымы болот. Креативный контент кыла турган, ошондой кылган, монтаж кылган билем деген адамдардын иш акысы өтө чоң. Бир анимация $150, $200 турушу мүмкүн. Ал анимацияны акташ үчүн жок дегенде сизде 100,000 просмотр болуш керек. А анимацияңыз пустой каналда 100,000 просмотр алып кетиши нереально. Ошондуктан сиз өзүңүздү башка адамдар менен салыштырбай, розовый очкини чечип, мен менен бирге ойлоңуздар. Экинчиден, сизде команда эмес, элементарно игровой компьютер жок. Компьютер боло турган болсо, сизде ал жөнөкөй ноутбук болот, жөнөкөй компьютер болот. Ал компьютерда сизде оюн эмес, анимация жана 3D эмес, 2D 3D анимация эмес, сизде даже монтажды көтөрбөйт ал компьютерчи. Нормальный компьютер монтажды көтөрөм, ноутбук мен иштердин баарын кылам дей турган характеристикасы менен ноутбук компьютерлар $1,000 тегерегинде турат. 50,000, 60,000 деле алса болот. Демек, сизде команда жок, техника да керек жок. Бирок ошолордун баарын үйрөтөм мен, ушунча табам деген адамдарга үйрөнүп атасыз да. Аларда бар болгон нерсе сизде жок болсо, сиз андайды каяктан кыла аласыз, туурабы? Вот уже подходим к логичному завершению. Бирөөдө статистикасын көрсөтүп, мерде $15,000, $20,000 турат деп көрсөтүшөт го. Ошол каналды көрсөтсөң, эмне видео чыгарып атасың десеңиз, ал жакта анимация болот, же супер дорогой искусственный интеллект менен контент болот. Анын бир видеосу эле 5,000, 10,000 тура турган. Анан сураңыз, уже $20,000 сага канчасы калат десеңиз, айтпайт. Ашып кетсе 10 калат да. Ашып кетсе это очень должен быть удачный канал, чтобы он столько приносил. Эми кайра эле өзүңүздү ойлоңуз. Сиз окууга киргенде сизде ошондой команда же болбосо $200 билим алганга азыр даже возможностуңуз жок, тем более бир видеону ошончо ала турганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Жок. Башкалардыкындайчы. Ошондуктан ошо көрсөткөн слишком заоблачный цифраларды мен ошондой таба алам деп ойлобоңуз, потому что у вас команды нет, у вас нет вложений. YouTube'да без вложений тапса болот, бирок не такие цифры. И сизде даже техника жок. Кээ бирлеринде даже безлимитный интернет жок. Будем честны и ближе к реальности. Ошо. Бирок YouTube'ду дополнительный источник кылып, чынында кандай эрешеге чыксаңыз болот. Мисалга, менин каналдарымдын биринде мен ар дайым айтам, без вложений, үнү жок жана жүзү жок, любой адам эрешеге чыга алат деп айтам. И мен көрсөткөн багыттар жана мен көрсөткөн оюн нишага бүт бары, аны любой адамдар кыла алат. Ал жакта супер профессионал болуп ойногонун кереги жок. Эрлан, сен деле башка окшоп каналдарың көрсөтпөй жашыртып жатасың дей турган болсоңуз, мен бул канал окуучумдуку, ошондуктан көрсөтпөй эле коеюн дедим. Бирок башка окуучуларымдын жана өзүмдүн жеке каналдарымды мен муну башында өзүмдүкү дедим, бирок айырмасы жок. Биз окуучулар менен даже под процент иногда работаем. Мисалы, мен жардамчыларым жардам берет, же болбосо алар мага жардам берет. Кыскасы, доступ менде бар ар дайым эле.
кыскасы каналды ачыгы менен көргүм келет, поискка өзүм жазып кирип эмне тартат, эмне кылат экен көргүм келет десеңиз, ошол YouTube'да видеому көрүп атасыз, YouTube каналыма кирип туруп любой башка видеону көрсөңүз, окушум каналын көрсөткүм, кандай видео тарткан, эмне каталарды кылган, кантип башында ката кылып келатып мени ага жерден берип, кандай просмотрлор топтоп, кантип киреше чыккан, канчага канча төлөйт, ошонун баарын жашырбай эле видеолордо көрсөтүп кеткем. Ал эми сизде окууга каттылардын алдында түшүнүк болсун. Эми мен деле мунун баарын жөн эле айтып жаткан жокмун. Мен башкаларды жамандаган да жокмун. Мен сизге жөн гана розовый очкини чечип жатам. 20-30 миң доллар деген цифраларды вам в одиночку заработать нереально депчи. Мен эч кимди жамандаган жокмун азыр. Жөн гана өзүм продуктун сунуштап жатам. Албетте мен мунун баарын жөн эле тартып жаткан жокмун. 100 миңден жогору мына ушул канал алып келет ай сайын. Ушундай акчаны тапса болот. Жана бул болсо оюн аркылуу. Биз болсо азыр окууну эң кымбат тарифин арзандаттык, эң арзанды бир аз кымбаттаттырдык, ортодо тарифти өчүрдүк. Кыскасы азыр 2 тариф кылдык. Окууга катталып сиздер дагы буну баштасаңыз болот. Окуум боюнча бир аз маалымат берип кетем, бирок алдын ала сизде түшүнүк болсун. Кандай иш кылганда YouTube төлөйт? YouTube'да ар бир видеону көргөндө видеонун башында реклама ойнойт. Бирок Кыргызстанда ойнобойт, анткени Кыргызстанда YouTube менен сотрудничество жок. То есть бизде рекламодательдер же болбосо аз. Кыскасы YouTube бизге монетизация күйгүзүп берген эмес. Өзбекстанда да жок болчу, күйгүзүшүптүр ал жака. Бирок биз контент үнү жок жана жүзү жок АКШ Европага жаратабыз. Ал жакта албетте рекламодательдер, мисалы рекламаны сатып ала турган адамдар да көбүрөөк акча төлөйт, анткени ал жакта эми экономика күчтүүрөөк. Жана биз үйдө отуруп ошол АКШ Европанын акчасын тапсак болот. Ошол YouTube'га мен рекламаны көрсөтүп бер деп төлөгөн адамдарга биз өзүбүздүн видеолорубузду чыгарабыз. Биздин видеолордо ошолордун рекламалары ойнойт. Ал эми ошолор төлөгөн акчасын жарымы бизге түшөт. Ошентип YouTube аркылуу акча тапса болот. 100 миң сомду табыш үчүн 1 миллион просмотр керек. 1 миллион просмотрду Instagram менен TikTok'то топтош өтө жеңил. YouTube'да албетте оор. 1 миллион просмотруңуз кыска эмес, узун видеодо болуш керек. Бирок детский видеолорду ала турган болсок, мен өткөн видеолорумда көрсөтүп кеткем, любойун көрсөңүз, окуучуларда бирөөсүндө 3 миллион просмотр, бирөөсүндө 1 миллион просмотр чыккан видеолор эле миллиондоп алган просмотр каналдар бар. Биз ошондой багыттарды үйрөтөбүз. Миллион просмотр дегенде сизге өтө көп сезилиши мүмкүн. Бирок сиз миллион просмотрду 30 күнгө бөлсөңүз, ар бир видеоңуз 30 миң просмотрдан топтош керек. Детский контентте 30 миң просмотр топтош эң жеңил нерселердин бири. Эгерде туура канал ачып, туура видео чыгарып жаткан болсоңуз, ошону сен туура кылып атасың же туура эмес кылып атасың деп айта турган адам болуш керек. Миллионду 30 миң просмотрга 30 күнгө бөлсөк, 30 күндө күн сайын видео чыгардым десеңиз, ар бир видеоңуз 30 миң просмотрдан алсаңыз, бул уже миллион просмотр болот. Миллион просмотр алган болсоңуз, сиз уже мынча акча таба баштайсыз бир айда. Бул жерде 5 миллион 500 миң просмотр топтолду деп турат, бирок сиз ага көңүл бурмаңыз, анткени бул жерде контент сапатсыз өлкөлөргө да, сапатсыз аудиторияга десем болот, мындайча айткандачы. Негизи биз үйрөткөн багыттардын көбүндө миллион просмотрга сиз 100 миң тапсаңыз болот. Ошо, мен бул видеону жакын арада өчүрөм, анткени мен азыр болсо жаңы тарифтерди чыгардым. Тарифтер мурун сиз билгендей 7,5 миң, 14 миң жана 21 миң болчу. Бул стандарт, премиум жана личный. Премиум менен личныйдын айырмасы өтө көп болбогондуктан жана көбүнчөсү все равно личныйды алып жаткандыктан, ортодо чындап айырма бар, анткени кайтарым байланыш менден болот, а премиумда куратордон болчу. Ушундай бир аз айырма болгондуктан, түшүнбөстүктөр болгондуктан уже 5 жылдан бери, жок, 3 жылдан бери өзгөртө электим тариф бааларын. Азыр наоборот арзандаттым эң кымбат тарифти жана эң арзанын премиум менен ортолотуп койдум десем болот. Сиздер окууну азыр шартым жок десеңиз, азыр баштап кетсеңиз, кирешеги чыга аласыз. Сиздер азыр шарт жок десеңиз, M+ менен баштасаңыз болот. То есть азыр окууга катталам десеңиз, мына ушул видеону көрүп, окугум келип кетти, катталгым келип кетти деген ойго келген болсоңуз, бирок M-банкыңызда 0 болгон болсо, 0 сом менен баштасаңыз болот. M+ бизде баары официально салык төлөмдөрү төлөнөт, жана башкасы болуп келатып, окуучуларга M+ кошуп койгонбуз. Официально без переплат, без процентов, окуу канча турса ошончо төлөйсүз, 0 сом менен баштайсыз. Калган 2-3 айдын ичинде бөлүп төлөп коесуз. Ал убакытта жыйынтыкка деле чыксаңыз болот. Ошо, могул видеону көргөн адамдарга бир где-то өзүмдүн күчүм жеткенге жараша окуучу алайын. Азыр этайлуу окуучулар көп. 15 окуучу ала алам ушул видео аркылуу. Комментарийге жана описанияга өзүмдүн баракчамда Telegram калтырып коем. Ал жакта Султан деген менеджер сизге жооп берет.
бөлүп төлөө шарттарын да түшүндүрүп берет. Эми наличкага деле катталсаңыз болот, мындай эле перевод кылып, акчаңыз болсо деле бөлүп төлөй берсеңиз болот. Вы ничего от этого не теряете, наоборот, сразу көп суммаңызды коротпойсуз да. 0 сом менен баштап, анан окуу болуп, окуунун ичинде эле сиз актап калсаңыз, аракет менен буюрса, көбүнчөсү айтат гарантия бар депчи. Биз билген билимге гарантия бар. Ушул билимди колдонсоңуз жыйынтыкка чыгасыз, кирешеге чыгасыз. Бирок сиз аракет кылбасаңыз чыкпайсыз. Ошондуктан 50/50 бизден да гарантия, сизден да гарантия болуш керек. Сиз аракет кыласыз депчи. Ошондуктан сизден буйруса аракет, бизден болушунча аракет менен билим бергенге аракет да. Сизден жыйынтык, анан кирешеге чыксаңыз, мына ушундай акча таап калаттырсыз. Так, мен дагы бир жолу көрсөтүп коеюн намантип. Бул Photoshop эмес, эч кандай. Мына акыркы 3 айдын ичинде канал 300 000 рубль алып келди. Ошо сиз дагы ушинтип тапсаңыз болот. Эми тарифтерди көрсөтүп коеюн, 2 видеом болуп кетиптир. Мына жаңы тарифтер. Бул жерде базовый тариф бар жана личный тариф бар. Мен Telegram t.me Velzevich чыксас. Telegram меники Эрлан эмес, Бешенкулов эмес, Velzevich деп койгом. Каналдардын биринчи аты ушундай болчу, Velz деген. Миллион подписчик бар, кирип карасаңыз болот. Ага деле орус канал болчу да, орус тилинде. Азыр сиз үнү жок жана жүзү жок контент жаратасыз. Кичинекей балдар үчүн кичинекей балдар үчүн оюн ойноп, жана ал оюндарда билимдин кереги жок, опыттын кереги жок. Ал жеңил оюндар, ойноп үйрөнүп кетсеңиз болот, өзүм жардам берем, буюрса. Так, мен бул жерде 2 тариф кылып койгом, бирөөсү 9900, бирөөсү 19900. 9900 алсаңыз ай сайын 3300 төлөйсүз, азыр 0 сом менен баштап кетесиз. Тигини алсаңыз 6000ден ай сайын төлөйсүз. Анан 6000 дегенде ойлошуңуз мүмкүн, бул көп акча депчи. 6000 деген көп акча эмес, эмне үчүн? Мен аны далилдеп берейин. Мына бул канал болсо күн сайын 3-4 000 рубль алып келет. Буну 2 күндө актап койсоңуз болот. 0 сом менен окуп кеткен болсоңуз 20 000ди 6000ден 3 жолу бөлүп төлөй турган болсоңуз 2 күн, 6 күн анда актап койсоңуз болот. Мына ушундай багыт менен бөлүшөм, эч нерсени жашырбай баарын көрсөтүп кетем. Так, окуу боюнча тариф базовый 70 сабак. Анан сиз сабактарды салыштырбай элеңиз, ушунча сабак бар экен, ушундай экен. Башкалардыкына 100 сабакка, 150 сабакка депчи. Мен бул сабактарды даже көргөнгө деле сунуштабайм. Сиз сабак сатып алып аткан жоксуз, сиз опыт менен кишинин жардамын сатып атасыз да. Сизге багыт сунуштап берет, канал ачтыңыз, сабактарды көрүп, примерно базовый билимдерди алдыңыз дагы, всё, практика. Эч кандай эменин кереги жок. Теорияны сабак көрүп, анан блокнот алып бир нерсени жазылгап, башка киргизип, анын баарын эметсеңиз, жазып, эстеп, блокноттор жаза берсеңиз, эртең YouTube'да бир обновление чыгат, анын баары уже кереги жок болуп калат. Ошондуктан супер бир образование алып аткандай ойго кирбей элеңиз. Окуучулар бар, кээ бирler тетрадька алып баарын жазып, анан баарын сактап, сабактарды 5-6 жолдон көрүп, ошондо эле 1 ай 2 ай өтүп кетет да. Так не надо. Сабактар, монча сабак экен деп вообще көрбөй элеңиз. 70 сабак. Буну 70 сабакта аракетиңиз болсо, ар бир сабак 10 мүнөттөн 600 мүнөт. Сиз муну бир жумага жеткирбей көрүп чыгышыңыз керек ужечи. 1 ай жүрө бербей. И то буну көргөндө эчтекени запоминать не надо. Раз зашли, мен сабакта көрсөткөндөй всё настроили, канал открыли, всё. Кирбей элеңиз, көрбөй элеңиз бул сабактарды. Бир кылсаңыз бүттү, баштагы сактап, көчүрүп сабактарды мындай кылып, это не надо вообще. Башкалар, мен да монча сабак көрөсүз, мен сабактарымды жаңыртып жатам, мен сабактарым бүгүнкү эртеңки дейт го, мен жашырбай эле айтам, мен сабактарым 2022-жылкы. Ну и что, YouTube'да эчтеке өзгөрүлгөн эмес по функционалучу. Сиз сактап жаткан нерселердин баары эле өзгөрүлүшү мүмкүн. Мисалы, баштагы эметип жатсаңыз, анан багыт өзгөрүп кетип, же болбосо бир настройкасы өзгөрүп кетсе, анан эчтеке иштебей калышы мүмкүн. Мен да эскерген нерселердин үстүнөн албетте сабактарды чыгарып турам. Бирок сабактарды көрбөй эле коюш керек негизичи. Анан 10 сабак практика. Ушул сабактар главный. Бул сабактарда мен практика дегенде эми окуучулардын каналдарынын ичине кирип көрсөтөм, кандай каталарды кылган, кандай туура эмес иштер болгон. Анан бул сабактар кайра жаңылып турат. Жаңылары чыгып турат да. Сиз каналыңызды мисалы разборго берсеңиз, мен каналга кирип каталардын баарын көрсөтүп туруп, ошону чыгарып коем да. Ушундай каталарды окуучум кылыптыр, сиз да кылбаңыз деп, ал уже практика деп эсептелет. То есть на практике уже что-то меняете, что-то применяете. Базовый тарифте 10 ниша бар на выбор. Аны кирип өзүңүз тандап, өзүңүзгө жараша багыт тандайсыз. Куратор жардам берет жана 1 ай окуу. Так, эми личный тариф көтөйлүү, бул уже арзандап калган тариф. Жөн эле 1000-2000 кошпой эле, жөн эле тигин 10 000, тигин 20 000 тоголок багылып коеюн деген болчумун.
Бул жакта деле ошол 20-70 сабак. Ал тиякта 70 бул жакта эмне үчүн көп деп ойлобоңуз. Буну бир көрүп туруп эле все забыли. Запомнили и забыли, настроили и все. Идем дальше. Нам нужна практика, нам нужен результат. Кайра эле сабак көрүп отура бербейчи. Вот мен 26-жылы мен сабактарым баарын только на практику эле эме кылам. Акцент кылам, чтобы реально был результат у учеников. А то көрүп эле жүрө беришет сабактарды, ошентип эле убакыт да бүтүп калат. 10 сабак практика. Бул жакта дагы мен разборлорду кылып, багыттарды кимде ким багыттарды кылганга мүмкүнчүлүк эмес, мындай ой жүгүртүүсү жетпей жаткан болсочу, мисалы ойноп кылып атат да анан окшошпой атат. Мен өзүм ойноп окшоштуруп мына ушундай кыласаң деп айтып берем. Бул уже чистая практика. 70 сабак бул теория. YouTube эмне үчүн төлөйт, кантип настройка кылабыз, кантип монетизация кошобуз, настройка кылабыз. Очень ценные знания, жакшы эле билим. Просто там не надо зацикливаться. Анан бул жакта 20 багыт бар, уже 10 эмес 20 багыт. То есть идея жок болуп жаткан, эмне тартабым деп аткан болсоңуз, бул жакта мына ушул 20-нын бирөөсүн тандап эле баштап кете бер деген 20 идея. То есть 2 раза бөлүш тут уже. Бирок личный тарифте мен өзүм тандап берген жагат да мага багытчы. Мисалы адам жазат, мен ушунча жаштамын, мен уже муну түшүнбөй калгам, тиңде болбой калгам, билбей калгам деп. А мен ошол запросторго жараша тандап берем обычночу. Ошонткенде жыйынтык болот. Анан беспонтовый нишаларды дагы тандап алышат адамдарчы. Окуучунун окуунун ичинде тандабай искусственный интеллект, анимация тандап. Анимация десең же анимация билбейт, анимация үйрөтөсүңөр дейт. Анимация вообще башка багыт. Анимацияны вообще 2-3 ай үйрөнүш керек жок дегенде. Еще компьютер болуш керек, техника болуш керек. Без вложений деген нерсе эмес да анимациячы. Слишком көп нерсе керек ал үчүн. Ошон үчүн мен өзүм багыт сунуштап берейин сиздерге. Анан телефондоруңуз iPhone 11ден жогору болсо жакшы болот да. Анткени XR жанакылардын баары уже ысып, тердеп, оюнду же көтөрө албайт, же капкатка кирсе монтаждын жарымынан чийилип катып баштайт. iPhone 11 еще хорошо справляется. Ошондон өйдөрөөк телефондоруңуз болсо жакшы. Мен просто iPhone'дорду көп колдонуп калдым да, 40 жылдар мурун өзүм деле Android менен колдончумун. Бирок Android'тон деле айтып кетейин. Xiaomi'ңиз бир флагман мощный болсо 20-жылдан жогору боло берет. Мындай бюджетный жөнөкөй смартфон Xiaomi болсо бир 22-жылдан жогору болсо жакшы болот го дейм. Эскилери көтөрө албай калат уже жанак Note 4, Note 3, 18-16-жылкыларчы. Алар чийилип катып өзүңүз эле жүдөп кетесиз. Ошондуктан нормальный телефон жок болгон болсо, надо сначала нормальный телефон купить, а потом обучение покупать. Ну, мен iPhone 17 Pro Max алып аткан жокмун. Идеально это iPhone 11 и выше. iPhone 11 15 тысяч сом стоит. Такой же новый Xiaomi за 10-15 тысяч сом пойдет. Я к тому, что не старый нужен. Ошо. А работа со мной лично дейт, личный тарифте. Работа со мной лично дегенде ал жакта кайтарым байланыш менден да, куратордон эмес. Өзүм жардам берип, өзүм көрсөтүп баарын кылып берем. Өзүм тандап берем багытты кааласаңыз. Подбор ниши разбор айттым муну. И бул жакта окуу 1 ай эмес 3 ай болот. Анан көпчүлөр айтат, доступты ачып койбойсуңбу, 1 айым бүтүп калды, эмне болуп кетмегилиң депчи. Ал жакта доступтан эле кеп эмес да, биз ошо куратор бар, жардам беребиз. Эртең бир сүгүн деп жүрө берсеңиз, эртең бир сүгүн экен деп артыңыздан чуркап жүрө бербейбиз. Купили обучение, серьезно к этому относитесь. Вот бул жакта в 3 раза выгоднее личный тариф, потому что он идет 3 месяца, и помогаю лично я сам. Анан любой адам деле рассрочка принимать этилет, рассрочка принимать болсо тууган тааныштардан принимать этип көрсөңүз болот, ошолорго эле акча төлөй бересиз. Анан окууга кирип жатканда мен 3 айдын ичинде жыйынтык кылам. Азыр 0 сом менен окууга кирип жатам, М плюс рассрочкасы аркылуу. Бирок ошол 3 айдын ичинде мен кирешеге чыгып төлөп коем, же болбосо төлөй алам деген үмүт менен кириңиз. Же болбосо вообще за наличку оплатите и заходите обучениегечи. Потому что Эрлон Мак ушинтип рассрочка алдырган деп мен кийин күнөөлөбөңүз да, өзүңүз аракет кылбай койсоңузчу. Бирок менден болушунча жардам. Мен телеграм ТМ Велзович, описанияда менеджердин телеграмын калтырып коем, кириңиздер, жазыңыздар, окууну баштаңыздар. 15 место, айырмасы жок кайсыл тарифке, куратор деле нагруженный. Тияка 7 место же тияка 7 место же баары 15 тең. Личный тарифте болгон болсо, значит личный тарифте 15 адам тең окуйт. Все туугандар, окууну баштаңыздар. Ушул видеонун чыккандан кийин 100% 15 орунду алып калышат адамдар. Анан мен бул адамдардын каналдарын, анын жыйынтыктарын кийинки видеолордо көрсөтүп баштайм уже буюрса. Где-то 1-2 айдан кийин, наверное, когда уже просмотры и деньги будут какие-то. Ошо, выбирайте тариф, если даже денег нет, 0 сом менен М плюс менен баштаңыз. Мен бирок азгырып жаткан жокмун, рассрочка алыңыздар деп жакшылап ойлонуп алыңыздар.